Келгиле эми эмчек эмизүү техникасын талдайлы. Эмчек эмизип жаткан учурда эне жана бала кандай абалда жайгашуусу керек, көкүрөккө кандай салган туура, ымыркайдын эмчек эмүүсүн кантип колдоо керек, ошондой эле баланы канчалык тез эмизүү керектиги тууралуу сүйлөшөбүз. Келгиле дарыгердин бөлмөсүнө баш багып, жаш эне менен болгон маекти угуп көрөлү. Мен сенин көкүрөгүңдү карап жатып, эки эмчекте пайда болгон катуулукту байкадым. Бул сенин сүт түтүктөрүңдө сүттөрдүн калып калгандыгын билдирет. Балким сен баланы эмизип жаткан учурда талаптагыдан эртерээк чыгарып алып, же болбосо ар бир эмизүүдөн кийин сүттү аягына чейин саабай жатасың. Ал эми үрүптөгү кесилген жаракалар бул баланын оозуна эмчекти туура эмес салуудан пайда болгон. Азыр биз эмчек эмизүү техникасын баскычтары менен карап көрөлү. Анара сага эмгизип аткан учурда кайсы абал ыңгайлуу? Адатта мен отуруп алып эле эмизем. Анын абалына деле көңүл бура бербейт экем. Негизи эмизип аткан учурда кандай абалда кармап отуруш керек баланы? Анара, бул эмчек эмизүү техникасын үйрөтүүчү куурчак. Мына карма. Эмчек эмизүүнүн алдында баланы асты жагынан сүйөп кармап денеңе кысасың. Башы менен толкусу бир сызыкта жайгашканында. Жүзү эненин көкүрөгүндө бурулгандыгында. Ал эми мурду үрптүн маңдайында болуш керек. Силер көрүп тургандай, баланы эмизип жаткан учурда эне отурган же жаткан абалда болушу мүмкүн. Ошол эле учурда төмөндөгүлөргө көңүл бургула. Баланын башы жана денеси бир сызыкта жайгашат. Баланын бети энесинин көкүрөгүнө бурулган, мурду үрптүн каршысында жайгашкан, баланын денеси энесинин кучагында турат. Эгерде бала ымыркай болсо, энеси баланын ийиндерин жана башын эле эмес, бүт денесин астынан кармап турат. Эмизип жаткан учурда баланын көзүнө караңыз жана ага жылмайыңыз. Мен бардыгын эле туура жазып аткан сыяктанам. Баламды да биринчи талаба менен эле эмизем, ал эмес түнкүсүн да эмизип чыгам. Балким менин үрүптөрүм туура эмес калыптанган. Балким ошол үчүн жакшы ала албай аткандыр оозуна. Балага эмчек эмизүү кыйын эмес. Сен муну жасай аларыңды билемин. Ар бир бала соруу рефлекси менен төрөлөт. Бирок ага оозуна эмчекти туура салуу оор. Анын үстүнө ал эмчекти кармап тура албайт да. Анан мындай учурда эненин жардамы зарыл. Аялдын милдети наристенин оозуна эмчекти туура салуу, аны ага кармап турууга жардам берүү. Баланын эмчек эмүүсүн кантип колдоо керек? Биринчиден, баланы көкүрөккө туура жаткыруу. Экинчиден, бала эмчек эмип жаткан учурда эмчекти кармап туруу. Үчүнчүдөн, эмизүүнүн техникасын туура колдонуу. Баланын оозуна эмчекти туура салуу техникасы. Баланын эрнине үрптү тийгизүү. Бала оозун чоң ачканча күтө туруу. Баланын төмөнкү эрдин үрптүн астына багыттоо менен аны эмчекке тез жакындатуу. Эмизип жаткан учурда көкүрөктү туура кармоо техникасы. Көкүрөк капталынын манжалары менен ылдый жагынан кармоо. Эмчекти сөөмөй менен жөлөп кармап туруу. Бармак эмчектин үстүндө жайгашкан. Манжалар үрпкө жакын жайгашпоосу керек. Эмчек эмизүү техникасы. Баланын оозу чоң ачылган жана эриндери артка түрүлгөн. Үрп баланын оозунда терең жайгашкан. Ошол эле учурда анын учу наристенин оозунун эң эле терең жагында турат. Баланын эриндери жана бүлөлөрү үрптүн айланасын толук оозуна салат. Төмөнкү эрни үстүнкү эрнине караганда үрптүн түбүнөн бир аз алысыраак жайгашат. Тил төмөнкү бүлө жана эринди жабуу аркылуу ареоланын аймагынан төмөн жайгашат. Бала үрптү эле эмес, ошондой эле үрптүн тегерегиндеги айлананы үстүнө караганда асты жагынан көбүрөөк алууга тийиш. Ар бир эмизген сайын эмчекти саап туруу керек. Эгерде үрптөрдө кесилген жарака пайда болсо, ачык аба кирип турушу үчүн эмчекти кийимден тезден бошотуп чыгарып туруу керек. Эмизүүнүн алдында үрптөргө өзүнүн сүтүн сыйпап,
бир аз сүттү саап таштап, андан соң баланын оозуна үрптү туура салуу керек. Эмчекти туура салуунун жардамы менен эне сүтүнүн көп өлчөмүн эмүү аркылуу наристе тамакка болгон керектөөсүн толугу менен канааттандырат. Эгерде бала оозуна эмчекти туура салган болсо, сен үрп жактагы оорутууну сезбешиң керек. Балага кайсы эмчекти бериш керек? Жаракасы жок бир эле эмчекти кайра бере берсе болобу? Эне сүтү алдыңкы жана арткы деп эки түргө бөлүнөт. Алардын ортосундагы айырма пайдалуу заттарга, каныктырылуусу жана коюлугунда болот. Алдыңкы сүттү бала эми жаткан биринчи мөөнөттөрдө алат. Ал лактоза, белоко жана суунун керектүү өлчөмүнө каныктырылган. Ошон үчүн баланын өмүрүнүн биринчи 6 айлыгында гана эмес, жайында да кошумча суюктуктун берүүнүн кереги жок. Ал эми арткы сүт бир аз кечирээк иштелип чыга баштайт. Ал майлуураак жана эне сүтүнүн энергиясынын негизги булагы болуп саналат. Ошондуктан баладан эмчекти өтө эле эрте тартып албоо абдан маанилүү. Андыктан бир эле эмчекти кайра бере бербеш керек. Бала алдыңкыдагы, арткыдагы сүттү алууга тийиш. Мен кызымды ыйлаган сайын эмизем да. Бул туура элеби? Кайненем айтат да, ар бир 3 саат сайын эмизиш керек депчи. Сен туура кылып жатасың. Сенин балаң ымыркай. Ошон үчүн ыйлай баштаганда эле эмес, талап кылаары менен эмизиш керек. Ачка болуу белгилерине көңүл буруу керек. Бул ыйлаганга чейинки эриндерин активдүү соруу, башын ары бери кыймылдатып, ар кандай үндөрдү чыгарышы мүмкүн. Күндүзгү жана түн ичиндеги эмизүүлөрдүн ортосундагы аралык 3 сааттан кем болбош керек. Суткасына 8ден баштап 15 жолуга чейин эмизүү керек. Эмизүү узактыгы сенин балаңдын керектөөлөрүнүн көз каранды. Бирок жарым сааттан кем болбош керек. Тез-тезден эмизүү энедеги узак убакытка чейин сүттүн жетишээрлик иштелип чыгышын камсыздайт. Курсагы тойгон ымыркай суткасына 6 же 8 жолу заара алат. 4-5 жолудан кем эмес заңдайт. Эмизүүнүн алдында, ар бир эмизүүнүн алдында эмчекти жууп туруш керекпи? Көкүрөктү ар бир эмизүүнүн алдында жууштун кереги жок. Күн сайын чайкап койсоң, ошол жетиштүү болот. Ал эми сууну жана самынды тез-тезден колдонсоң, бул теринин кургашына алып келет. Үрптүн кесилип, жанагындай жарака болушу мүмкүн. Аны айыктырыш үчүн ар бир эмизген сайын бир тамчы сүттү ареолага сыйпап кой. Анан 10-15 мүнөт кургат. Баланы эмизүү ачка болгондугунун кайсы гана болбосун белгиси же бала тараптан болгон ыңгайсыздык боюнча ишке ашырылышы керек. Мисалы, ыйлаганга чейинки эриндерин активдүү соруу кыймылдары же башын ары бери буруп, ар кандай үн белгилерин чыгарышы. Талап кылуу боюнча баланы эмизүү лактациянын ишенимдүү калыптануусун жана узак убакытка толук баалуу тамак аш менен камсыз кылууну ишке ашырат. Биринчи жана экинчи күнү алар болгону бир канча жолу эмчек талап кылышы мүмкүн. Ал эми кийинки күндөрү абдан тез-тезден эме башташат. Эмизүүнүн жыштыгы суткасына 8ден 15ке чейин жана андан көп жолу болушу мүмкүн. Эмизүүнүн ортосундагы аралыктар 15 мүнөттөн баштап 3-4 саатка чейин болушу ыктымал. Баланы режим боюнча белгилүү бир убакытта эмүүгө мажбур кылуу толук баалуу эмчек эмизүүгө тоскоол болот.